көздү кыймылдатпаң, жылдырбашка аракет кылың, жүз бир точканы карап турганга аракет. Алимжан Сыдыков көзүнүн көрүүсү начарлап, буга чейин Бишкекке барып дарыланып жүргөн. Анткени Баткендеги ооруканада керектүү медициналык шаймандар жок болгондуктан дарыгерлер айрым бейтаптарды татыктуу карай алган эмес. Ооба, буга чейин мен Бишкекке барып, Исманкуловго барып дарылатып келгенмин. Ал жакта өзүңөр билесиңер, аябай частный болгондуктан көп акча талап кылат. Эми бизге бүгүнкү күндө ушу бизди Баткенибизге ушундай аппараттар келгениге мен абдан кубанычтамын. Элге дагы аябай жакшы болот, арзан болот. Эми көзү ооруган баткендиктер алыска барып дарыланбайт. Анткени облустук ооруканада көз ооруларынын дартын так жана кыска убакытта аныктоочу томографиялык жабдуу ишке кирди. Заманбап медициналык жабдууну жергиликтүү кайрымдуулук фонд акысыз ооруканага берди. Бүгүнкү күндө бизге жаңы аппарат келип түштү. Оптика когерентный томография дейт, көздүн томографиясы. Бул аппарат бизде мурун жок болчу. Бул Ыйман Нуру фондунун эсебинен бизге белек катары больницабызга берип атат. Бул аппараттын жардамы менен биз пациент бейтаптарды мындан да жакшы деңгээлде диагностика кылганга өтө жакшы мүмкүнчүлүк болду. Мындан сырткары облустук ооруканада мурда терапия жана неврология бөлүмдөрү тар жерде жайгашып, бейтаптарга жана медкызматкерлерге бир топ түйшүктүү болгон. Азыр капиталдык ремонттон өткөн имаратка көчүп, шарттары кыйла жакшырды. Бизде бөлүмгө шарт жок болчу да, тар болчу аябайчы. Бир бөлмөдө, бир палатада 7-8тен оорулар жатып аябай тар болчу. Азыр 2 айдын жүзү болуп калды, биз жаңы имаратка көчтүк. Бул жерде пневмония отделениясы болуп жүрдү ковид учурунда. Терапия менен неврология бул тарапка көчүп, бизде аябай шарттар жакшы болуп калды. Белгилеп өтсөк, облустук оорукананын неврология бөлүмүндөгү бейтаптар жатуучу бир бөлмөдө ооруканага көз томографиясын алып берген кайрымдуулук фонд тарабынан заманбап болуп оңдолду.